Атым Бакыт, Талас областынан болом. Бул келечек кооператив менен биринчи жолу интернеттен таанышып, интернеттен бир сыйра тез кабардан көрдүм, видеолорун көрүп таанышып, анан өздөрүнө ошол жерден чалып, бул жака келип, договор менен таанышып, лицензиясын көрүп, лицензиясын бир сыйра Минюстан текшерип көрүп, анан кийин условиялары, бардык шарттары мага жаккан үчүн көп ойлонбой эле сразу келишим түзгөнгө макулдугун бердим. Договордун ичиндеги немеси боюнча 25% первоначальный взнос төлөш керек, и 4% как членский взнос кылып, общий 29% төлөп. Ошо очеред августтун этегинде жазылган, очеред өзү 4,5 ай, 5 ай дегенде уже келип калды да. Договордун шарттары боюнча сом менен эсептелген экен да. 2,5 миллион сомго жазылган. Ошондо первоначальный взнос 25% 625 миң сом, 4% 100 миң сом болот да, ровно. Общий 725 миң төлөдүм. Калган сумманы ошо почти что 75%-ын келечек кооперативи 10 жылга как неме кылып берип атат да. Ошондо айына 17,600 сомдон айланып калды да. Үйдө өзүбүз таанадык, келечектерде предлагать эткен варианттар болду. Алардын ичинен ошо тандап өзүбүзгө жаккан ошо Московский Гоголяда центральный мечиттин жанындагы немеден двухкомнатный квартира, ошол жерден ошол жактырып, ошону оформлять этип атабыз. Мисалы үчүн азыр жана госипотекага жазылам дегендер, жоксо башка ушундай кооперативтерди издеп жүргөндөр болсо, мен келечек кооперативин сунуштамакмын да. Бул жерде условиясы чем госипотекага караганда кичине жөнөкөйрөөк да. Жөнөкөйрөөк и баягы очередтин дагы келиши бат экен да, чем башка кооперативтерге салыштырмалуу. И ошол эле немеси первоначальный взнос дагы кичине башка кооперативтерге караганда азыраак да. Ошон үчүн башка немелерге эгер жазылам деп үшүнтүп үй издеп жүргөндөр болсо, же акча чогултуп жүргөндөр болсо, баягы акча чогултуш дагы узагыраак убакыт го, баягы постепенно чогултуп, же болсо бирдекең чыгып калат, аякка жумшап жүрөсүң. Ошондойлорго мен эгер үй издеп жаткандарга коркпой эле келип, жазылып, эчтекеден сомневаться этпей эле келип жазылып, очередиңиздерди бир аз күтөсүздөр, көп болсо ошо күткөндөн кийин, убакыт келгенден кийин ал өрүңүздөр демекчимин.